Азыр деле принцип ушундай bizde. Министрлерди içip жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз аны түрмөдө карап атабыз. Жатканда айтылса, же болбосо ошондой бизнес кылабыз, сааттарыбызды карап жазып турат. Качан Кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдо да андан көрө. Позицияңды өзгөрт тур. Ай, мына деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очередь. Архивди карайт, архивде кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбыз? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, 1 сантиметр жер берген жокпуз да биз алып келдик бүт баарын. Талаш жерде айылдар, 10 чакта айылдарда талаш жерлерибиз бар болчу. Жарымынан өтүп кеткен, жарылып. Алардын бардыгын алдык. Кемпирабад мына могул плотина болгон болсо 65 жыл алар башкарып келди. Чекесине 1 километр бара албайт элең, атат эле. Туурабы же туура эмеспи? 50%-на кирип алдык биз азыр. 50%-на кирдик. Биз да киребиз мына 50 башкарабыз. Сууну ачсак да, жапсак да чогуу чечимди кабыл алабыз. Анан 900 горизонталдан ашпайбыз. Силер 907 менен кармап жүргөн экенсиңер, айылдын баарын суу каптап кеткен экен, биздин жерлерибиз айдалбай калып атат. Колдоно албай калып атабыз. Мына 900 менен кармайлы деп ошого түшүрдүк. Оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биз тим эле бүт жердин баарын бербейт, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң, мен да анда тартынат элем. Койгоку булар деги туура эле чыгып атат депчи. Өзбекстан менен маселе чечиште, чек ара чечиште өтө оор болду. 1,5 жыл күнү түнү дебей мына Камчыбек Кыдыршаевич башында туруп, бир Ташкентке барат, бир алар кайра бизге келет, ошентип отуруп биз Гавасай деген жер, бул жер 19.000 гектар жер экен. Илгери Союз кезинде 19 деп коюптур, спутник менен өлчөгөндө где-то 15.000 гектар жер болот экен. Накталай жер. Ошол жерлерди тытышып отуруп, урушуп, папкаларды ыргытып, сөгүшүп чыгып кетип, кайра кирип, ошентип отуруп, айлап жылдап отуруп, ошо жерди кайра алып келдик. Бул жер мисалы биздин бетибизди карап турган жер, биз жакты карап турган жер. Бирок суу агат экен дагы, ошону 56-жылы биздин эле өзүбүздүн чиновниктер бербеген экен, ошол жактын жергиликтүү чиновниктер. Жайытты төлөй албайбыз, башка кыла албайбыз, планды аткара албайбыз, Өзбекстанга берели деп берип салган экен. 56-жылы өткөрүп берип салат, 61-жылы карта өзгөрүп, алардын картасына кирип кеткен, туурабы? Мына тытышып отуруп, ошол жерди алып келген Камчыбек Кыдыршаевич болчу. Ошон үчүн мен герой баатырлыкты бердим. Ай, мына ушул тарых үчүн ушу баатыр берейинчи депчи. Анан аны да бай досуна баатыр берип алды, анан тигинти минти деп неме кылды, жазып чыкты көпчүлүгү эми сайттар. Бирок тарых өзүнүн баасын берет, документтерди карап туруп берет. Азыр деле принцип ушундай bizde. Министрлерди içip жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз аны түрмөдө карап жатып. Мына билим берүү министри боюнча эле. $110.000 алып кармалды эле, кайра баарын өкмөттүн полисине төктүрдүк дагы, өзүн чыгарып койдук. Ал башка бирөөдөн алган акча болчу, ошол өкмөттүн пайдасына кетти мына. Мына ушундай сыяктуу. Мындан ары ушундай саясат уланат. Жедиңби, жегениңди 2 эсе, 3 эсе кустурабыз, төктүрөбүз, кайра кайтартып туруп, анан кийин чыгарып кое беребиз. Bir daha koşuna өлкөлөрдө, керек болсо өнүккөн өлкөлөрдө дагы биздин ушундай шайлоо системасындай система жок экен. Мына өнүккөн өлкөлөрдө азыр шайлоолор өтүп атат, кол менен санайт, илгеркиче бизче. А бизде жарым сааттын ичинде жалпы жыйынтыгын чыгарып берип коет. Аларда болсо түнү менен санап эртеси күнү чыгарат да. 2020-жылга чейин өзүм шайлоого, президенттик шайлоого катышканга чейин мен да ойлочумун. Мен да ошондой арам ойлочумун. Ай, ушу Центр избиркомдон отуруп алып бир компьютершин жасап койсо керек. Шайылда Бекова жасатып коет да деген бийликтин берген ушундай бир буйругун аткарып коет да деп мен деле ойлочумун да. Анан өзүм келип экскурсия кылып, көрүп, бардыгын көрүп, айтышниктерди киргизип көргөндөн кийин, анан мындай жасоого мүмкүн эмес экен деп мен шайлоого бардым. Өзүңүз айтмакчы, жигиттик кылып, мырзалык кылып, башкаларга Şaylolor kurmalap, bürünün doğuşunu alıp, ikincisine verip, cöğünün doğuşunu